Президент Садыр Жапаров бүгін 24 августта Бишкек шаарында улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерине батирлердин атыштарын тапшырды. Чогулгандардын алдында сүйлөп жатып, мамлекет башчысы улуттук коопсуздук органдары тартипти орнотууда, мамлекетте коопсуздук жана жарандардын бейпил жашоосун камсыздоодо чоң рол ойнорун белгиледи. Сиздер терроризмге, экстремизмге каршы күрөшүүдө жана өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн сактоодо алдыңкы катарда болуп келесиздер. Сиздерге коомдогу туруктуулук менен укуктук тартипти бекемдөө, коррупция, кылмыштуулук менен күрөшүү жоопкерчилиги да жүктөлгөн. Бул жаңы мамилени заманбап билимди жана чын ыкластан берилүүнү талап кылган ар татаал милдеттер деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Өлкө башчы белгилегендей, мамлекет аскер кызматкерлеринин турак жай менен камсыз кылуу программасын ишке ашырууда мындан ары да ыраттуу аракеттерди жүргүзөт. Сүйүктүү Кыргызстаныбыздын тынчтыгын камсыздоодо болгон аракеттериңиздерди күчөтүп, чекистик салттарды бекем сактап, мамлекеттин, улуттун келечеги үчүн ар дайым өз салымыңыздарды мындан ары да кошосуздар деп терең ишенем, деди президент.